Бала бакчада 70-80% балдардын сүйлөөсүндө көйгөй бар. Көпчүлүгү жакшы сүйлөй албайт. Демек, чөйрө баягы эле айткандай чөйрөгө барды, жанындагылар деле сүйлөй албайт, ал каяктан сүйлөгөндү үйрөнөт, так сүйлөгөндү. Анан 30-40 баланын арасында же болбосо 20 баланын арасында тарбиячы ар бир бала менен жеке сүйлөшпөйт да. Алар өздөрү менен ойнойт, сабагын өтүп коюп эле кайра эле баягы тиричилик болуп кетет бала бакчада деле. Бала менен эне гана сүйлөтө алат да. Сүйлөөсүндө көйгөй болсо, баланы алгач балада биринчи түшүнүк калыптаныш керек. Суроо бергенде жооп берип, өзүнүн муктаждыгын бала айта алыш керек. Анан бала бакчага даяр да. Бала канча жашта болбосун, бала эгер өзүнүн муктаждыгын айта алса, мен тамак жегим келди, муну жегим келди, курсагым ачты, даратканага барам деп бала сүйлөп ошону түшүндүрүп айтып бере алса бала, анда бала бакчага даяр да.